Бизде ушул жакында болуп кеткен Каракулжалык келинибизди мыкаачылык менен өлтүргөн окуя боюнча сот өкүмдөрүнө мындай иш сотко чейин жеткенде сотубуз ушундай отурумдар ачык өтүш керек деп ойлойм да. Анан мырзаларыбызга кайрылып кетет элем. Өзгөчө сот тармактордо отурган жергиликтүү кеңештин депутаттарына, активдүү блогерлерге сураныч. Эми бирөөнүн өлүмү бул деген эч кандай дискуссия орун албаш керек да. Каза болгон кызга баарыбыздын боорубуз ооруп атат. Мен ойлойм, укук органдары иштеп, бул ишти аягына чейин чыгарып, жанакы мынкач баарыбыз билип атабыз ким жасаганын. Бир эле талкууга алынып, орто жолдон аялдарыбыз өзү күнөөлүү, анан тияка барбаш керек, бияка барбаш керек деп биз эми 17-кылымда жашаган жокпуз да. Ошондой сөздөн алыс бололу. Жаш өсүп аткан кыздарыбыз бунун баарын соц тармактарда окуп жатат. Мага абдан көп петициялап кыздар, аял келиндерибиз кайрылып атат. Ушул сот отуруму ачык өтсүн. Мыкаачылык менен өлтүргөн биздин аялдарын сабап жүргөн, коркутуп, үркүтүп жүргөн мырзаларыбызга, күйөөлөргө сабак болсун деп аябай кайрылып атышат. Анан укук коргоо органдарга кечиресиздер, мен биякта отурам. Сураныч. Жанакы соц тармактарда жаман сөздөрдү айткан мырзаларыбызга да бир укук коргоо органдары жеткирип койгулачы. Мечитте иштеп жүргөн адамдарга да суранат элем да. Өлүм деген бул аябай туура эмес нерселер болуп жатса, ар кандай чакырыктарга албаңыз, эмоцияларга алдырбаңыздар. Ар бир аялдын жүрөгүнө, айымдардын, кыздарыбыздын болочок өсүп жаткан кыз келиндерибизге жаман тийип атат. Анан ушул ишти ачык өтсүн. Сот отурумдары ачык өтсүн деп мен жогорку соттун жетекчилигине да кайрылам да. Айбек Уланов блогер жаңы спецтас менен камалды. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шердар Абдыкапаров. Мына көптөн бери ушул иш менен иштеп жүрдүк. Мына Кудайым буйрса бүгүн жыйынтыгын чыгардык. Уже саат 11:30 болду. 11:30 болоюн деп калыптыр. Мына жаңы эле камакка кирди. Эртең санкциясы болот. Санкция деп эми сот аны СИЗОго 2 айгабы же канча камайт, аны сот уже чечет. Бул боюнча 330 статьясы менен иш козголду. Жана возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной вражды, рози деген бул берене. Бул дагы катуу статья, бул административный эмес, бул уголовный статья деп айтабыз. Бул жерде лишение свободы до 5 лет деп турат. Ушу беренеме мына жаңы эле кармалып отурат. Анан не дейбиз сиздерге, ушу медиа кызматкерлерине, сиздерге чоң рахмат. Ушинтип колдоо көрсөтүп, общественный резонанс көтөрүп, мына азыр ишибиз аягына, жакшы жагына чыгып отурат десем болот. Ошондой эле бул өтө чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Дагы бул жерде ГУВДнын начальниги Токтоналиев Азамат Шишембековичке, ошондой эле группа следователей деп бул Исмаилов Мыктыбек жана следователь Талайбек уулу Самат деген тергөөчүлөр, булар мына действительно мына күйүп, мына бул мынтип айтпаш керек болчу деп действительно чын дилинен күйүп, мына канчадан бери ушулар күнү түнү иштеп жүрдү деп айта кетет элек. Сиздерге дагы кыргыз элине да чоң рахмат, ушинтип колдоо көрсөткөнүңүздөргө. Вот такие люди, в особенности этот человек, почему я хочу дать этому огласку, потому что я так понимаю, что он тоже там лидер мнения, что у него есть подписчики, но написать такую ахинею я, конечно, в шоке. Да, как бы много видела среди инфлюенсеров вообще вот таких вот дебилов, но ты, конечно, постарался. Извините, да, что на ты, или извини, что на ты. В принципе, значения не имеет, потому что ну, слушайте, одно дело, ты написал вот такую вот фигню в Threads и удалил, да? Вот я вот здесь вот оставлю. К большому сожалению, женщины не стало. Ее жизни лишил ее муж. Это самый близкий человек, по сути, должен быть. Должен быть опорой и безопасностью. А остались дети без матери. Тебя каким вообще боком дергает, что она сделала? Это получается, вы сейчас все вместе, да, вот те, кто тебя поддерживают, ну вот такие же, пытаетесь как-то отбелить человека, я сейчас, человек, который лишил жизни. Вы ищете оправдание абьюзеру, вы ищете оправдание монстру. Мало того, что удалил Threads,
свой. Тогда зачем ты продолжаешь дальше постить вот такие вот свои словечки издевательские? Да ты бы Бога побоялся бы, дорогой мой. У тебя тоже рано или поздно будут дети, дочки. И, надеюсь, у тебя есть сестры и мать жива. Ну, ты, наверное, скажешь: о, раскудахталась. Прикинь, да. И буду кудахтать, пока такие, как ты, мужчины, в кавычках мужчины, наконец-то поймут настоящую проблему нашего общества. Сколько женщин не становится у нас в Кыргызстане? Ты мне про статистику что-то будешь говорить? Мужского абьюза? Давай ты сходишь в ООН, сходишь в ближайший участок, неважно, да, где ты живешь, сходи в милицейский участок, посмотри, сколько женщин приходят и просят о помощи. А вместо того, чтобы говорить об этом, ты издеваешься. Хотя бы подумал бы о той женщине, о ее семье. Битый чухтысь. Самое интересное, что в Threads у него написано «осознанный и проработанный». Интересно, где ты прорабатывал? Что ты прорабатывал? Мускулы? Надо было мозги качать, чувак. То есть для тебя то, что он издевался, это нормально. Ты еще призываешь мужчин не молчать? Серьезно? А что ты сделал? Скажи мне, что ты сделал, чтобы наше общество жило лучше? У тебя, оказывается, дочка есть. Что ты сделал для общества, чтобы твоя дочка росла в сохранности, в безопасности? Понимаю, что мне сейчас пишут, и говорят: да зачем на него обращать внимание, видно же, парень хочет хайпа и так далее. Слушайте, у него 30 тысяч подписчиков, и это не маленькая аудитория. И есть подписчики, которые на него смотрят и такие типа: Айба крутой, Айба братан вообще. Да блин, Айба братан тупой. Надо понимать, почему его действия неправильны. Потому что он, как лидер мнения, ведет своих людей абсолютно не туда. Это ненормально. Его вот это высказывание, это вообще cancel общество. В насилии виноват насильник. Все, баста, точка. Я, конечно, в шоке от сообщений знакомых, которые знают его. Бишкек маленький. В шоке от его телеграм-канала, там проработанный извращенец, я даже больше так сказала бы. Я хочу сделать небольшую пометку. Муж ее лишил жизни не потому, что она пошла навстречу выпускнику, не потому, что она встретила бывшего одноклассника, и там еще этот факт не доказан. Так вот, пустослов этот Айбек. Он ее лишил. Без причины. И зачастую наше общество часто ищет: он ее бил, потому что она его довела. Или он это сделал, потому что она так сделала. Он это сделал. И здесь стоит большая, огромная точка. Есть огромное количество вариантов: уйти, перестать общаться, и еще много других движений, кроме лишения жизни и поднятия руки своей. Мол, Айбек деген жігіттің жазғанын қаралы. Айбек аял киши эмне малбы, же буюмбу, же кулбу? Бул кандай ой? 20 жылдыкта бирөө менен ойноп туруп ошого күйөөсү өлтүрүп коюптур. Сен кандай кылмак элең деген. Аял киши деген Кудай Таала эркек адамга берген аманат. Ата-энеси көзүнүн карегинде чоңойтуп, көлөкө тамга багып, ниети менен, жакшы ой менен эркек кишиге узатат. Андан соң бул жакта мен билбейм эмне болгон, кандай болгон учурда деле бирөөнүн өлтүрүп коюуга укугу жок. Бери карап коюңуз беке. Гебетен каяктан баатсың? Мына бүгүн өзүн Губоптун сотруднигим деп тааныштырган жаран мына кармалып келип отурат. На самом деле иштеп эткен бул сотрудник. Атыңыз ким беке? Нурбек атым. Атын жакшы. Жок, сиз өзүңүз ошону тааныштырбайсызбы? Мен МВД Губопто иштейм. Айбек Улановдун байкеси болом деп жана мен
жанагы Айбек Уланов дегендин мына байкеси азыр кармалды. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шырдар Абдыкапаров. Эртең мен бир видео чыгаргам. Мен Айбек Улановдун байкеси менен өзүм ГУБОПто иштейм деп, бул ГУБОП деген Министерство Кыргызской Республики, бул ГУБОП деген жанагы ОПГлар менен күрөшкөн отдел. Мен ошонун сотруднигин деп тааныштырган. Анан тааныштырып, мага телефон чалып, жанагы кол топтоп атпайсызбы? Айбек Улановду жоопко тартуу боюнча мага угроза сыяктуу кылып, сен аны кол топтобо деп ушундай өзүн мына азыр билинип отурат, кармалып келди. Өзү эч кандай эч жакта иштебейт экен, ушундай ГУБОПтун атын сатып иштеген жаран экен. Бул боюнча мына интернетке чыкты. Мына сразу резонанс көтөрүп эле биринчи очередь мага ошо начальник ГУР деп айтабыз, Улан Кубанычбекович, анан начальник ГУБОП Чолпон Тажибаевич жана опер кызматкери Бекназар деген булар дароо реакция кылышты, чыгышты. Ал действительно сотрудник эмес экенин кармап келип, мына азыр ГУВДда сурак берип атат деп айтат элек. Мына Кудайым буйрса, ушу Айбек Уланов боюнча ушундай жакшы дагы иштер жүрүп атат. Ким бул менен связанный болуп ушундай неме мыйзамсыз иш кылган болсо, ушундай жоопкерчиликке тартылат. Жаңы эле өйдөдө көрсөтүп кеткен сотрудниктерге рахмат айтат элек, чоң рахмат деп. Анткени мына милициядагы бул жакта дагы мына карапайым адамдарды коргойт экенин жанагы Айбек Уланов ушуну колдоп жанагынтип ГУБОПтун сотруднигим деп ушинтип анын атын жабынып ушундай адамга дагы мына чара көрсөтүп, мына МВД ГУВДдагы позициясын көрсөтүп, мына карапайым адамдарды коргойт экенин бул дагы мына ачыктан ачык көрүнүп турат деп айтсак болот. Да его вообще cancel надо. Да. Петиция боюнча канча? 9300. 9300, Пока что, да. Почти 10 000 экен. А вживую где-то вот 40-50 человек шли. 40-50, да? Нормально. Видео. Через экран хочется. Достор, бүгүн ГУВДга коллективное заявление ташталды. Где-то 50 адам кол койду. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шырдар Абдыкапаров. Мына жаңы эле айтып атпайсызбы, коллективное заявление боюнча бүгүн 50 адам кол койду. Ошондой эле жанагы мага эмнеге обидно болуп атат, жанагы мага кээ бир блогерлер жазып атты, көп эркектер жазып атты, эртең барам кол коем, даже адресин таап берчи, мен минтем тинтем деп өлө айтып аткан. Бүгүн мына жана 50дөй кыздын арасында 2 эле эркек кол койдук. Мен анан дагы бир бала келди. Анан мындайча айтканда эркектер эч кимиси поддержка кылып келген жок. Ошого дагы жаман мындайча айтканда обидно болуп атат. Анан ошондой эле азыр заявленияны таштадык, тергөөчү менен да сүйлөштүк. Азыр Кудайым буйрса иш жакшы жүрүп атат. Не только бир эле статья, буга уже 4-5 статья менен азыр экспертизага кетти. Кудайым буйрса хотя бы ошо 4-5тен бир-экөөсү деле чыгып келсе, бизге деле это уже уголовно наказуемое деяние. Биз дагы ошону күтүп атабыз, бирок кайсы статьяларды пока азыр тайны следствие деп эч нерсе айтпайбыз. Анан ГУВДдагы ушу тергөөчү Исмаилов Мыктыбек деп биз менен тыгын жакшы иштешип атат. Чоң рахмат. ГУВД малатсы жакшы иштеп атышат. Биз менен кошо чуркап, алар дагы көп жакшы иштерди кылып жардам берип атышат. Анан азыр бизге дагы ушу иш боюнча ошо жана каза болуп калган эженин бир туугандары болсо бизге чыксаңар жакшы болот эле, ишке жакшы бир жардам берген турасыңар деп айтат элек. Эгер тааныгандар болсо номерин мага жөнөтүп койсоңуздар. Анан кстати жаңы эле онлайн подпись боюнча петиция деп чыкканбыз. Ал жерде дагы уже 10 000ден ашык кол топтолду. Ал биз дагы ошо жанагы создавать этилип атканда ГУВДнын почтасы менен кетет. Ал дагы автоматически бүт баары ГУВДга кетип турат. Бул боюнча дагы мына көрдү, сүйлөштүк. Буга да ГУВД в курсе. Анан рахмат ушинтип колдоп жаткандарыңыздарга. Кудайым буйрса, мен уверен, аягы жакшы болот и справедливости добьемся буйрса. И иш эмне болуп атат, кандай болуп атат, сиздерге отчет берип турабыз. Жанагы блогер Айбек Уланов көчө ГУВДдан чыккандан кийин азыр историясында кайра шылдыңдаган сыяктуу ар кайсында историялар чыгарып атат. Ошондой эле мурун аутизм менен дагы ооругандарды шылдыңдады деп азыр Инстаграмдан дагы көрүп атабыз блогерлерден. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шырдар Абдыкапаров.
ушул жанагы көчө мына баарыбыз билгендей ГУВДга ушу блогер Айбек Улановду алып келишкен. Алып келгенден кийин беседа кылып, анан кечирим сурады, анан кой беришти. Бирок азыр досудебное производство башталды. Бул жерде ГУВДда тергөөчү Мыктыбек деген тергөөчү алып барып атыптыр ишти. Анан ошо азыр бизде мыйзам боюнча экспертиза деген болот, ошо призыв барбы деп, анан азыр лингвистический экспертиза деп айтабыз. Ошо экспертиза чыгат, ал чыккандан кийин анын жыйынтыгы менен юридикалык баа берет деп айтат элек. Анан бизде азыр мына блогерлер чыгып атат, мына кыздарыбыз чыгып атат, ошондой эле эркек балдарыбыз колдоп чыгып атышат. Анан мен айтат элем, ошо колдоп чыгып аткан көбүнчөсүнөн дагы суранат элем, эгер мына действительно колдоп күйүп аткан болсо, ошо кыздарыбыздын келечеги деп, кийин что башкаларга дагы сабак болсун деп, мен азыр ошо элдерден суранат элем. Мына мен мына ГУВДга арыз жаздык. Прошу возбудить уголовное дело в отношении блогера Айбека Уланова по факту распространения информации в честь и достоинства погибшей, а также за разжигание ненависти и вражды деп. Ошондой эле привлечь блогера Айбека Уланова за публичное оправдание убийства и распространение дезинформации деп мына арыз жаздык. Мына мен өзүм баштадым. Негизи мыйзам боюнча сөзүм эмес, интернетке эле чыгар эмес. Жанагы арыз менен кайрылсак, бул мындайча айтканда эффективнее болот да. Мына мен коллективное заявление деп жаздым. Мына өзүм Абдыкапаров Шердор Жолдошбекович деп өзүмдүн атымды биринчи жазып, мына мен баштап бердим. Эгер мага арыз жазып дагы, мына арыз жазып койдум, просто коллективное деп, аягында мына биз дагы кошулабыз деп туруп, колуңарды коюп, фамилияңарды жазып, атыңарды жазып койсоңар, бул мындайча айтканда эффективный арыз болот. Эгер кошулабыз ошо арызга биз дагы деп жана күйүп аткан үйүндө жатып, чын эле күйүп аткандар болсо, мына ошо арызга кошулсаңыздар болот. Азыр мен азыр астыда жазып кетем, менин помощницамдын номерин жазып коем. Ошого кайрыласыңар. Биз уже арызды суббота мына воскресенье выходной, понедельник 12:30 арызды таштайбыз. Ошого жери кол коюп, мен дагы салымымды кошом дегендер, ошо помощницамдын номерине чалып байланышасыңар, бир группа түзөбүз и ошол жактан дальше иш кылабыз дейт элем. Айбек Уланов блогер жаңы спецтас менен камалды. Ассаламу алейкум достор, мен адвокат юрист Шердар Абдыкапаров. Мына көптөн бери ушул иш менен иштеп жүрдүк. Мына Кудайым буйрса бүгүн жыйынтыгын чыгардык. Уже саат 11:30 болду. 11:30 болоюн деп калыптыр. Мына жаңы эле камакка кирди. Эртең санкциясы болот. Санкция деп эми сот аны СИЗОго 2 айгабы же канча камайт, аны сот уже чечет. Бул боюнча 330 статьясы менен иш козголду. Жана возбуждение расовой, этнической, национальной, религиозной вражды, рози деген бул берене. Бул дагы катуу статья, бул административный эмес, бул уголовный статья деп айтабыз. Бул жерде лишение свободы до 5 лет деп турат. Ушул беренеме мына жаңы эле кармалып отурат. Анан эмне дейбиз, сиздерге ушу медиа кызматкерлерине сиздерге чоң рахмат. Ушинтип колдоо көрсөтүп, общественный резонанс көтөрүп, мына азыр ишибиз аягына, жакшы жагына чыгып отурат десем болот. Ошондой эле бул өтө чоң ыраазычылык билдирип кетебиз. Дагы бул жерде ГУВДнын начальниги Токтоналиев Азамат Шишембековичке, ошондой эле группа следователей деп бул Исмаилов Мыктыбек жана следователь Талайбек уулу Самат деген тергөөчүлөр, булар мына действительно мына күйүп, мына бул мынтип айтпаш керек болчу деп, действительно чын дилинен күйүп, мына канчадан бери ушулар күнү түнү иштеп жүрдү деп айта кетет элек. Сиздерге дагы кыргыз элине дагы чоң рахмат. Ушинтип колдоо көрсөткөнүңүздөр